Факт-чекинг. Кыргыз журналистикасында бул жанр кеңири кулаш жайган. Факт-чекинг көп тармактуу, кылдат жана түйшүктүү эмгекти талап кылат. Факт-чекерлер жаңылыктардын, соц тармактагы посттордун чын-бышыгын текшеришет. Мыйзам долбоорлорунда манипуляция жокпу же кайсыл бир жактан көчүрүп алынган эмеспи, аны дагы факт-чекерлер текшеришет. Ошондой эле алар пропаганда жана фейктер менен күрөшүшөт. Ошол эле учурда өздөрү дагы мамлекеттик кызматкерлердин, бийликтин тарапташтарынын жана фейктердин каралоосуна, тукуруусуна кабылышат. Кыргызстандагы факт-чекинг жанрынын өзгөчөлүктөрү тууралуу Чекит медиа басылмасынын жетекчиси Асель Сооронбаева менен сүйлөшөбүз. Негизи биз факт-чекерлер тобу мындай коомдогу маанилүү маселелерге карата ошол маалыматты төгүндөп же болбосо тастыктап көптөгөн материалдар чыгарабыз. Албетте биздин аудиторияга, биздин окурмандар, көрөрмандарга бул нерсе жагат. Чындыкты айтканыңар үчүн рахмат, чындыкты айттыңар деп көп эле мисалы журналисттер жакшы иштеп атат, журналисттерге ыраазымын деп көп аудитория тарабынан, окурмандар, көрөрмандар тарабынан биз көп жакшы сөздөрдү угабыз жана окуйбуз. Бирок биздин материалда айтылган каармандар албетте алар бизге рахмат айтпайт. Тескеринче каралаганга аракет кылат. Мисалы журналисттик иликтөө чыкса, ага карата антиликтөө чыгарышат. Мамлекеттик телеканалдын кызматкерлери, ошол эле фейк менен троллдор. Бул чоң бир мындай пропагандага, манипуляцияга аралашып кетишти да аларчы. Макул бийликти мактасын, күнүнө мамлекеттик телеканалдарга 2,5 миллион сом бюджеттен бөлүнүп атат. Күн сайын 2,5 миллион сомдон жылына миллиард сомго жакын акча бөлүнүп атат. Ошол бийликти мактап жактаганга. Бирок бул дагы сот да, бул дагы элдин көз боемоочулук да. Эл ошентип ойлойт да, чын эле сонун бардыгы жакшы экен деп. Жакшы нерсени айтып атканды көрө албай атасыңар деп атат. Бирок макул жакшы нерсени айтканы менен алар каралоого да өтүп кетип атпайбы? Башкача ой пикирде болгон адамдарды, башкача ой жүгүрткөн адамдарды, бийликке мындай сын бир кемчиликтерди, мүчүрүштөрдү көрсөткөн адамдарды душман кылып, аларга бир ыйырлыктарды илип, оппоненттерди каралап өзүнүн аккаунтунан дагы, фейк аккаунтунан дагы ушундай каралоолор болуп атпайбы? Мисалга, биз улуттук телеканалда Кыргызстандын башкы телеканалынын байырлаган фейктер жана троллдор туурасында иликтөө чыккандан кийин аябай каралоо өттү. Булар НПО каржылаган медиалар, булар деген батыштын бузукулары деген мындай маалымат согушунда бизди душман катары көрсөтүп атат да. Анан албетте чабуулга каласың, онлайн чабуулга каласың. Башыңан сылабайт, мындайча айтканда, моюндабайт ал нерсени. Албетте четке кагат, бул жалган жала манипуляция. Бирок бул жерден айта кетчү нерсе, биздин факт-чекерлер булар иликтөөчү журналистика мектебин бүтүшкөн, факт-чек тренингтерин өтүшкөн, эл аралык стандарттар менен иштешет, эл аралык тренерлердин тажрыйбаларын, билимдерин алган, тасыккан адистер деп айта алам. Биздин командадагы ушу Чекит медиага кирген факт-чекерлер тобу булар өтө мындай эл аралык жаңы трендтерди өздөштүргөн журналисттер. Дайыма мындай бир эле окуп тем болбойбуз. Биз дайыма тренингдин үстүндө, дайыма окуулардын үстүндө жүрөбүз да. Кандай жаңы инструменттерди колдонсо болот, доказательный базаны кандай колдонсо болот, иликтөөнү кандай жасаш керек деген мындай эл аралык стандарттар бар да. Ошол стандарттардан өтүп окуп турган дасыккан журналисттер. Аларды каралоо аракети мындай суу кечпей калды да азыркы тапта. Кыргызстанда негизи фейк фабрикалар боюнча көптөгөн журналисттик иликтөөлөр болгон. Биз фейк фабрикалардын ар кайсы редакциялар, ар кайсы иликтөөчүлөр жарыялаган буга чейин. Себеби ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда эле бар болчу да бул фейк фабрикаларчы. Анан алардын ичинде жумуш кандай болоорун биз билебиз ошо иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен. Бул жерде кадимкидей бир Facebook пост болобу же Instagram пост болобу, ошол постко ссылка жөнөтүлөт чатка. Айтат, мынакей мына постту каралагыла, комментарий жазгыла, оң комментарий жазгыла же терс комментарий жазгыла.
же болбосо өздөрү бир өздөрүнө керектүү болгон бир сүрөттү же постту чыгарышат дагы, кайра шиктемесин чыгарып туруп бөлүшкүлө, көбүрөөк тараткыла депчи. Ушундай ыкма менен алар социалдык тармактардын колдонуучуларынын маанайын көзөмөлдөп, ошолорго бир мындай таасир тийгизебиз деп ойлошот. Албетте бул кандайдыр бир деңгээлде натыйжалуу болушу мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен баары бир элдин көзү ачылып келатат деп айта алам. Элдин жанагындай маалыматты таза, маалыматты бантип аңдап немете албагандан пайдаланып атышат да буларчы. Ошон үчүн ушундай фейк фабрикаларды иштетип атышат да. Анан фейк фабрика деп, фейк деп эл кичине билип калгандан кийин мамлекеттик кызматкерлерди куушуп жиберип атат ал жака аралаштырып. Пресс-секретарларды бакыйган мамлекеттик мекеменин бир пресс-секретарын, пресс катчысын ошондой бир фейктин деңгээлине түшүрүп коюп атат. Бул аябай ыплас жолго түшүп алышты да. Башкача айтканда ошол пресс катчылардын баарын көзөмөлдөп, ошолордун баарын ошол коомдук маанайды жаратууга, жасалма дискурска, жасалма талкууга аралаштырып, элдин маанайын буруп, элдин пикирин калыптандырабыз деп ушундай бир жолго түшүп алышты. Бул бир кайсы бир учурга чейин өзүнүн жыйынтыгын бериши мүмкүн, бирок баары бир бара муну ачыкталуу убактылуу эле мындай көз боемочулук да. Бул нерсе ачыкталып коомчулукка жетет. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн мисалы 5 жыл мурда фейк десе, фейк аккаунт десе эл билчү эмес да. Азыр фейк аккаунт дегенди билип аңдап калды, факт чек деген эмне экенин билип калды. Ушинтип элдин көзү ачылып, өзү аңдап калат. Бул жерде мындай жасалма бир нерсе талкууланып атат окшойт деп биле баштайт да. Бирок алардын жасаган ишмердүүлүгү жана ошол шлейф булганган бир кала берет да. Мен да ошол нерсеге көзүм жетти. Эгерде адамдын репутациясы жакшы болсо, өзүн мындай эл көрүп, аңдап биле алат. Ошол эле Чыңгыз Айдарбековду каралаган учурда ишенбеген адамдар көп болду. Ошол фейк аккаунттардын тараткан маалыматына. Каралагыла деп команда берилди. Мисалы, Атыр Абдрахматованы омбудсмендин постунан кетириш керек болгон учурда ошол нерсени биз да байкадык. Атыр Абдрахматовага карата чабуул болду. Кадимкидей эле фейктер тарабынан да, троллдор тарабынан дагы, ушул бийликке жакын адамдар тарабынан да чабуул болду. Бирок реалдуу чыныгы адамдар, чыныгы колдонуучулар бул нерселерге ишенишкен жок. Атыр Абдрахматова мындай чөккөн жок да, мындай жалган маалыматка чөгүп кеткен жок. Тескерисинче кайра эл өзү аны мынтип суруп чыкты. Демек, канчалык мындай жалган маалыматка мынтип көмөбүз деген ой ишке ашпай калды да. Анан бара баары бир адамдар билип, мындай аңдап, бул фейк окшойт, бул жалданма окшойт деп мындай сынчыл ой жүгүртүү болуп келатат. Бул нерсе кубандырат. Мен бул фактчекерлердин, журналисттердин, активисттердин көптөгөн иш чараларынын, чыгарган материалдарынын жыйынтыгы деп билем. Бул жакшы жыйынтык. Бара элдин көзү ачылып, мындай нерселерге ишенбей, аңдап, маалыматты бир нече булактан текшергенди үйрөнө алышат. Биздин чекит медианын иликтөөсү чыккандан кийин улуттук ошол мамлекеттик телеканалдан жооп келди. Жооп келгенде мени ошо Кыргызстанда аттуу баштуу Ыдырыс Исааков, Али Токтокунов, Дилбар Алимова деген мен аларды өтө күчтүү журналист, Ыдырысты күчтүү блогер катары тааныйм. Себеби элдин арасында кадыр барктуу, сөзү аябай аналогия менен жеткирсе дагы мындай ташка тамга баскандай сүйлөйт. Ушул журналисттердин катарына кошкон экен. Мен бул мындай демек эмгегимди жакшы баалады деп билем. Мамлекеттик телеканалдардын кызматкерлери. Мен үчүн бул комплимент болду. Чындыгында бизди каралаганга аракет кылышты, бирок бул каралоого биз чөкпөйбүз. Анткени биздин жаша турган эч нерсебиз жок. Ачык конкурстар болот, ачык эле биз, мисалы үчүн биздин жумушубуз ачык да, коомчулук үчүн. Бизге мисалы көп адамдар мындай кайрылат да,
биз бийликке ишенбей калдык, биздин жашообузду чагылдырып бергилечи деп көп кайрылышат. Биздин ошол жасаган жумуштарыбыз адамдар жөнүндө, адамдарга пайдалуу, элге пайдалуу болушу керек да, биздикичи. Анан кийин чабуул болгон бул акылга сыйбаган көрүнүш. Эми бул айла жоктун иши да, онлайн чабуул кылып, каралоо аракети кылып, жанагынтип батышчыл бузук бул деген мамлекетти мамлекетти чөктүрүп атат дегендей мындай чабуул кылып атышпайбы? А чындыгында мамлекетти чөктүрүп аткан ошол пропагандисттер болуп атпайбы? Пропагандага сугарып, элди алдап, чындыкты жеткирбей, маалыматты бурмалап атышпайбы аларчы? Анан алар бир гана ошол элге гана зыян эмес, бийликтин өзүнө да зыян кылып атышат да. Себеби бийлик ошого ишенип атат, чын эле бизди көп адам колдойт экен депчи. Чындык башка да, реалдуулук башка да. Чабуул болуп атат ошол илик, мисалы үчүн биз бүтүндөй КТРКга карата иликтөө болгондо, мисалы КТРКда канча деген адам иштейт, алардын ишмердүүлүгүнө көйгөй чыгып атпайбы? Фейк фабриканын ишичи. Тескенче, мисалы үчүн, ошол кызматкерлер, фейк фабриканын кызматкерлери чычалап чыгышты, булар деген бузукулар тиги бу деп. Башка кызматкерлер мага жазышты: рахмат, ушу биз айта албаган нерсени сен айтып чыктың депчи. Ошондой инцидент эме болуп атат да. Башкача айтканда, ошо ал жакта жакшы иштеген деле адамдар бар да, баардыгы тең эле саясат менен алек эмес да. Маданият тармагында иштегендер бар, балдар үчүн жасалган спортту чагылдыргандар бар. Алардын баарына көйгөй түшүп атпайбы жанагы фейк фабриканын ишмердүүлүгүчү? Анан бул жерде фейк фабрика чабуул кылганы менен башка кызматкерлер тескеринче ыраазы болуп атышат. Себеби аларга да жакпайт да ошо фейк фабрикачы. Алардын ишине көйгөй түшүп атпайбы?